Бердикожо Бийназаров. Соолуган көчөттөр. Айжаркын 9-класстын окуучусу. Сабакты жакшы окуганы менен көпчүлүккө кошула бербеген жагы бар. Көбүнчө жалгыз жүргөндү жакшы көрөт. Ачылып сүйлөбөгөн түнт мүнөзү классташтарына анча жага бербегендиги үчүн көп нерсени али биле элек. Убакыт алга жылып, бүгүнкү күндөгү акыркы сабактын танаписине чыккан кезде 2 класс жогору окуган Айганыш деген кыз жанына келип: "Айжаркын, сени биздин класста окуган Бактыгүл чакырып жатат. Барып жолугуп койчу", деди эмнегедир муңайыңкы көз карашы менен. Айжаркын адатынча моюн бербеген түрү менен үнүн өктөм чыгарып: "Мен керек болсом өзү келип жолуксун. Анын мага эч кандай кереги жок". Айганыш мындай жооп угам деп ойлогон эмес эле. Дароо кабагы бүркөлө түштү да өзүн колго алып: Айжаркын, сен байкап сүйлө. Анын ким экенин билесиңби деги?" деп сынай карады да ачуусу келгенин билгизбегенге аракет кылып: "Жүрү эми. Убакыт албай жолугуп кел". Айжаркын 1 ай илгери Бактыгүлдүн жагымсыз жоруктарын кулагы чалган, бирок унутуп калган болчу. Бул жолу жоошуй түштү да баш ийгенин билгизип, Айганышты ээрчий басты. Бул учурда Бактыгүл мектептин качагарында чыдамы кетип күтүп турган. Ооба, Бактыгүлдү эч ким ойлобойт. Орой жана күч колдонуп, кыздарды тонойт деп. Айжаркын ичкери киргенде эле кытмыр көз карашы менен карап: кел Бийкеч. Эмне кабаң салыңкы?" Мындай жерге буту баспаган Айжаркындын жүрөгү бир нерсени сезди. Берилген суроого жооп бергенге шашылган жок. Өзүн колго алып: "Эмнеге чакырдың? Мен эч кандай мындай ыплас жерге келип көргөн эмес элем. Айтчу сөзүң болсо, башка жакка деле чакырсаң болмок? Бандит балдар байралган жерге чакырбай". Мындай сөздү күтпөгөн Бактыгүл арданып кетти да муздак көзү менен жеп жиберүүчүдөй карап: Сенин тилиң так көрүнөт. Сен эми бул окуу жылы аяктаганча мындай жерге далай жолу келесиң. Кыскасы сөздү кыскарталы. Азыр убакыт аз. Сен эртең мага ушул убакытта так ушул жерге 200 сом алып келип бересиң. Бул 1 айлык сенин бере турган акчаң. Эгер баш тарта турган болсоң, анда башкача жол менен сүйлөшүүгө туура келет. Мен сени жакшы окуганыңды жана активистка экениңди эске алып, сага аз акча айттым. Башка кыздар сенден көп акча төлөйт, билесиңби? Бул мектептин кыздарын мен көзүм өлгө алаарымды. Эми бара бер", деди эле Айжаркын күтүүсүз жерден. "Эгер сен сураган акчаны алып келбесем, эмне болот? Биринчиден, мен али акча тапчу учурум эмес, экинчиден, мен акча алып кел деген кишиге эле акча алып келип бере бергендей ким элем", деди. Бардык эле кыздар башында ушинтип так секирип баш тартканын башынан өткөргөн Бактыгүл өзүн сабырдуу кармап: "Айжаркын, мен сага туура түшүнөм. Сен али секиле кыз бойдон турбайсыңбы? Мен сага жай сөз менен айттым. Сен түшүнгөн жоксуң. Эми түшүнөсүң", деп күтүүсүз жерден эле бет талаштыра уруп калды. Бош турган денеси жерге кулап түштү эле кадимки кинодогу каракчыдай мойнундагы салынган ичке жоолук менен муун табыштады. Жан деген кандай таттуу. Көзү караңгылашып, денеси тыбырчылап кетти. Бети башы көбүрө түшкөндө Бактыгүл колун бошотуп, Айжаркынды дем алганга мүмкүнчүлүк берди. Эсине келген Айжаркын жаткан жеринен атып туруп, Бактыгүлдүн бетин тытып алганга аракет кылды эле, ага жетпей катуу тийген муштумдан жерге кайра кулап түштү. Бул жолу Бактыгүл үнүн өктөм чыгарып: "Сен эмне? Мага кол көтөргүң келип калдыбы? Азыр мен сени ким көрдү кылып салам? Сендей так секирген кыздардын далайын көргөм", деп кайрадан муунта кармаганда Айжаркын баш ийгенин билгизип, колу менен белги берди. Ушуну эле күтүп тургансып Бактыгүл заарын чача карап: "Сен эмне? Мени башкача ойлодуң беле? Бул чет эле. Эгер мен сунушумдан баш тарта турган болсоң же бирөө жарымга айтсаң, сен мектептин босоосун аттабайсың. Башка мектепке которулган күндө дагы ал жакка барып сага жашоо бербейм. Менин ким экенимди али биле элек турбайсыңбы? Тур. Азыр эч нерсе болбогондой сабакка киргин дагы, эртең айтылган сумманы алып келип ушул жерге келесиң. Дагы айтам, эч кимге оозуңдан мен жөнүндө сөз чыкпасын. Сага окшогон далай кыздарды мен эпке келтиргем. Азыр болсо жөнө", деди. Эч кимден мындай кордук көрбөгөн Айжаркын ушул жерден чыгып кетсе эле чоң балейден кутулуучудай кеткенче шашты. Анан эмне кылат?
күтүлбөгөн окуяга туш болуп, жаны аман калып жатса. Айжаркын эки жакты элеңдей карап качагаркадан чыгып келе жатканын мектептин окуу бөлүм башчысы экинчи кабаттын терезесинен байкап калды. Кызыгуусу арта, качагар тарапты карап турса, Бактыгүл менен Айганыч дагы алиги 10 жылдан бери иштебей турган качагаркадан чыгып келе жатканына таң калып, 2 күн мурун эле 8 класста окуган Гүлнара деген кыздын апасы келип, арызданып кеткенин эстеди. Таң эрте келген Гүлнаранын энеси Сымбат мындай деген болчу: деги силер балдарды окутасыңарбы? Же аягы жок эле акча сурата бересиңерби? Кызым күн алыс эле акча бер, болбосо сабакка барбайм деп жанды койбой жатат го. Биз жылдын башында эле акча бербедик беле? Деп ачуулуу үнүн өктөм чыгарып, директор экөөнө суроо берген. Мектеп директору менен окуу бөлүм башчысы экөө эч нерсеге түшүнбөй, класс жетекчисин чакырып сурак калган. Ал деле акча талап кылбаганын айткан болчу. Эми гана ал сырдын түйүнү кайда жатканын билди да, кабинетине Айжаркынды чакыртып алды. Сабакка кечигип кирген Айжаркын жаңгана ордуна олтурганда, башталгыч классынын мугалими Сагынбүбү Беликова баш багып: "Саламатова Айжаркынды окуу бөлүм башчысы кабинетинде күтүп жатат. Уруксат берип койчу" деп тарых сабагынан берген мугалимине кайрылды. Айжаркын ордунан туруп сыртка чыкты дагы, дароо эмнеге чакыртты болду экен деген ойду ойлоп, коридор менен келе жатканда Бактыгүл алдынан чыгып: "Эсиңде болсун, биз жөнүндө оозуңдан эч бир сөз чыкпасын. Биздин артыбызда ким бар экенин билесиңби? Сага жашоо беришпейт алар" деп сөз менен коркутуп жанынан өтүп кетти. Айжаркын кабагы салыңкы окуу бөлүм башчысынын кабинетине келгенде, аны чыдамы кете күтүп отурган Бектен Куланович мындай деди: "Саламатова, кел мындай отур" деп маңдайынан орун көргөздү. Сүрдөгөн Айжаркын орундукка олтуруп жатып, окуу бөлүм башчысын уурдана карады. Эмнеге чакырды болду экен деп. Бектен алгач сөздү алыстан баштады. "Айжаркын, кандай окууларың?" деп. Берилген суроого кыз кыска гана жооп берди. "Жакшы" деп. Бектен эми кийинки суроосун берди. "Эмне кабагың салыңкы? Бирөө бирдеме дедиби?" деп жооп күтүп туруп калды эле Айжаркын мындай деди: "Жок, баары эле жакшы" деп дагы кыска жооп берди. "Эмнеге бардың алиги эч ким кирбеген качагаркага? Сени тиги Саяковалар капа кылган жокпу?" деди эле. Ушул жерден Бактыгүлдүн акыркы айткан сөзү кулагына жаңырып, анын ырайымсыз көз карашы көз алдына тартылып, дароо башын жерден көтөрүп: "Жок, алар капа кылган жок" деп коркконун билгизип жооп берди. Окуу бөлүм башчысы ушул саам бир нерсени кыздын жүзүнөн байкап, аны чоочтуп албайын деген ойдо сөздү башкага бурду. "Так, Саламатова, кыскасы мындай. Аз күндө физика сабагынан чоң сынак болот, райондун деңгээлинде. Сен ага катышышың керек. Жакшылап даярдан. Биздин мектептин намысына жарап бер" деп такыр башка сөздү айтты. Бул сөздү тапканына өзү дагы сүйүнүп кетти. Айжаркын болор болбос жылмайып: "Агай, качан болот? Мен анда даярданышым керек да. 2 аптадан кийин. Негизи эле сага эскертип койсомбу дедим эле. Бул жөнүндө эч кимге айта көрбө" деди. Кыз башын ийкеп: "Агай, ал жагынан камсанабаңыз" деди да дагы эмне дейсиз деген таризде карады. Бектен агай кыраакы көз караш менен кыздын ички сырын окуп билип, сөздү чойбойын деп: "Бар анда, сабагыңа кире бер" деди. Айжаркын чыгып кеткенде физкультура сабагынан берген жаш мугалимди өзүнө чакыртып алды дагы оюн ортого салды. "Ай, Марат, сен билесиңби? Тиги Саякова менен Турсуноваларды. Алар кыздарды коркутуп, акчалат өңдөнөт. Азыр эле Саламатова тиги качагаркадан чыгып келди. Артынан тиги экөө чыкты. Эгер мүмкүн болсо, тиги эки кызды аңдып, дагы кимдерге кысым жасап жатышат, байкачы. 2 күн илгери Саитова Гүлнаранын апасы Сымбат эже келип, чыр салып кеткен, акча маселеси боюнча. Балким тиги экөө кысым жасаса керек." Марат көзүн жүлжүйтүп: "Сиз абдан туура айтасыз. Мен дагы байкаган болчумун тиги экөөнү качагарка тараптан чыгып келе жатканын. Мындан 2 күн илгери. Аны биз ошол эле класста окуган классташ кыздар аркылуу билсек кандай болот?" деди эле окуу бөлүм башчысы такыр болбой койду. Жок. Биз бул окуянын түйүнүн өзүбүз чечишибиз керек. Кыздар кайра аларга билгизип койсо же алардын ортосунда чыр чыгып кетсе болбой калат. Сен бүгүндөн калбай аңдуу кал.
Мен дагы көзөмөлдөп турам. Азыр сен сабактан кийин Саламатованын эле кабагын байка жана ар бир баскан изине көз сал. Балким сабактан кийин тиги экөө дагы кармап албасын. Экинчи тиги экөө дагы кайсы кыздардан салык алат көз жаздымыңдан кетирбей байка. Жаныңа Салымбүбү Кезекованы алып ал. Ал кыздардын сырын билет эмеспи? Биз бүгүндөн баштап, керек болсо азыртадан баштап бул маселени карап аягына чекит койгонубуз оң. Экөө бир топко сүйлөшүп анан бөлмөдөн чыгышты. Бул учурда сабак дагы аяктап, коңгуроо кагылып калды. Айжаркын сабактан чыгып тиги экөөнүн кантип өч алууну ойлоп, эч кимге кошулбай үйүнө келе жатканда артынан классташы бурул келип мындай деди. Айжаркын, сага эмне болду? Артыңдан кыйкырсам такыр укпайсың. Эмне, сага дагы тигилер талап коюштубу? Деп күтүлбөгөн суроону берди эле Айжаркын билмексен болуп, кимдер? Деген болду. Бурул салмактуу кадам таштап, эмне жашырасың? Баарыбыз билебиз, сени качагаркага чакырып барып талап койгон. Биз дагы сенин жолуңду эче эле басып өтүп, азыр аларга салык төлөп турабыз. Алардын талабынан баш тартуу деңизден чуңкур казанга тетейиш. Мен 2 күн эсимден танып жаткам, алар менен уруша коем деп. Тиги Айнураны билесиңби? Ал дагы кол көтөрө коем деп аз жерден бул дүйнө менен кош айтышып кала жаздаган. Тигилердин башка мектепте көз салган чоңдору бар. Кээ бир сөздөргө таянсак, мектепти бүткөн, кесилип келген чоң кыздарга алар салык төлөйт өңдөнөт. Эгер макул көрсөң, алардын талабына көнгөнүң эле оң. Болбосо көп азап чегип калышың мүмкүн. Б класста окуган Айсулуу дагы азыр эле өзүнө келди. Ал канча күн тигилердин азабынан сабакка келбей, качканына карабай үйүнө чейин келишип, акыры эпке келтиришти. Жанагы Бактыгүл деген неме мушташтын түрү менен машыккан окшойт. Кадимки эркек балдардан дагы жакшы билет мушташтын ыкмаларын. Өткөндө бир чоочун кыз менен мушташканын көрүп эле жакамды кармагам. Айжаркын таң калганын билгизип, чын эле ал мушташтын түрү менен машыкканбы деп суроо бергенин өзү дагы билбей калды. Азыр эле аны менен жалгыз сүйлөшүп, бетин тытып, өчүмдү алам деп ойлоп келе жаткан эле да. Экөө бир топко сүйлөшүп, анан өз жолдору менен кетишти. Эртеси Айжаркын сабакка келген жок. Муну окуу бөлүм башчысы менен Марат дагы байкашты. Эртең менен ар бир окуучуга көз жүгүртүп карап, алардын ар бир кыймылына көз салып турушту. Бир кезде эле 8-класста окуган Замира деген кыз Бактыгүлгө жакын келип, бир нерсе берип кеткендей болду. Бул көрүнүштү үчөө тең байкашты, бирок дагы улантышты. Байкоону сабак башталганга чейин. Мындан соң эч кандай шектүү нерсени байкай алышкан жок. 3-чү сабак башталаардагы чоң танаписте мектептин артына чогулуп турган кыздарды көрүштү. Бирок алар эмнеге чогулганын биле алышпады. Анткени ал чогулушта алиги шектүү деген кыздар жок болуучу. Бул күнү башка эч нерсе байкай алышпады. 2 күн сабакка келбеген Айжаркын 3-чү күнү сабакка келгени менен кабагы түнөрүңкү болуучу. Муну окуу бөлүм башчысы дароо байкады дагы чоң танаписке чыгаардын алдында Маратты качагаркага жашынып турушун өтүндү. Марат эч кимге билинбей качагаркага келди дагы чоң турбанын артына жашынып олтурду. Коңгуроо болгондон аз убакыт өтпөй Бактыгүл алгач келип эле тамеки күйгүздү дагы кимдир бирөөнү чыдамы кете күтүп турду. Аңгыча эле Айжаркынды 2 кыз ээрчитип келип калды. Алар сырттан киргенде эле Бактыгүл кыжырданган түр менен: Бикеч, кандай? Эмне убадан аткарган жоксуң? Сабакка келбей калсам эле кутулуп кетем деп ойлодуңбу? Айжаркын ушул саам коркуп кетти. Анткени тигинин өңү ушундай бир коркунучтуудай көзүнө көрүнүп кеткендей болду. Жок, мен чындап эле ооруп жаттым. Ал эми силердин талапты аткара албай калдым. Себеби үйдө дагы акча жок болуп жатат. Мен ушул айдын аягына чейин калганын берем. Азырынча бул 100 сомду алып тургулачы, деди эле Бактыгүл жибип. Бай эле ушундай дебейсиңби? Мен сени баягыдай так секрет деп ойлодум эле. Азыр бир эле ашыкча сөз сүйлөсөң, ал дагы чымчыктыкындай болгон башың дениңден бөлүнүп жерге түшмөк. Айткандай, азыр барасың дагы алиги силердин класста окуган жаңы келген кызды мында чакырып келесиң. Эмнегедир ал дагы өзүн абдан кыйын сезип жүрөт. Ал бир шишкан кыз өңдөнөт, Айтмакчы, сен бир аптанын ичинде калган акчаны айганышка берип кой. Бул жакка келгенибизди мугалимдер дагы байкап калды окшойт. Жолугушчу орунду алмаштырбасак болбой калды, деди эле
Марат жашынып турган жеринен чыга калып, Саякова, сөзсүз орунду которууга туура келди эми деди. Мындайды күтпөгөн Бактыгүл баш болгон кыздар чоочуп кетишти. Негизи сөз директордун кабинетинен башталды. Айткандай, Бактыгүлдүн апасы базарда соода кылат. Аны мында чакырып келишкен. Сөз жебеген Айжан, мен кайдан билем? Кызымдын минтип кыздарды тоноп жүргөн. Аны силер билишиңер керек болчу. Силер окутуп жатасыңарбы? Деп күтүлбөгөн сөздөрдү айтканда, директор жана мугалимдер күнөө кайда жатканын билди. Анткени ажылдап сөз жебеген энеден алган кыздын тарбиясы кантип канааттандырарлык болмок эле. Ашыкча сөздүн чыгышынан жазганган мугалимдер дароо милицияны чакыртты дагы качагаркадагы сөздөрдү жаздырып алган диктофонду койду. Анда ар бир айтылган сөз даана жазылгандыктан так секирип танып жаткан кыздар эч нерсени тана алышкан жок. Бул жерден Айжаркынды күнөөлүү катары сезишкен кыздар диктофондон айтылган өзлөрүнүн үнүн угушуп, катачылык кайдан кетти баамдап калышты. Алардын оюн билгенсип, окуу бөлүм башчысы дагы сөз алып минтип калды. Кыздар, силер Айжаркынды күнөөлөбөй эле койгула. Алгач аны качагаркага алып барганыңарды терезеден биз көрүп калып, анан аңдып баштадык. Болбосо бул ишиңер уланып жүрө бермек. Бул сөз дагы карактоого көнгөн кыздардын Айжаркынга карата болгон терс ойлорун жууп кетти. Сот иши козголуп, жаш кыздардын аң сезимине доо кетирип карактаганга катышкан кыздар жаш кездеринен абак даамын татып, жасаган иштерине өкүнүп, соолган көчөттөрдөй күчтөрүн көз жаштарынан чыгарышып, өткөнгө өкүнүп турган кездери. Чыгарманын аягы. Урматтуу угармандар, эгерде сиздер дал ушул аудио китепти уккан болсоңуздар, анда биздин баракчага катталып, дал ушул укма китепке лайк белгисин басып, комментарийге өз ойлоруңуздарды бөлүшө кетиңиздер.